көп адамдар айтып атат, сиз дуңандар биякта жашайсыздар, сизде желек жок, жер жок, мамлекет жок. Жок, бар бизде. Бизде бар. Кыргызстан биздин мамлекет. Кыргызстан биздин өлкө. Мен дуңганмын. Мен ичиндемин кыргызмын. Кыргызстан менин элим жерим да. Биздин өлкө да. Биринчи орунда кыргыз тил, бул экинчи орунда орус тил. Келиңиздер элдер, кыргыз тилди үйрөнгүлө. Канттан болом, Кантта жашайм. Мен 30 жаштамын. Апам Меланфандан болот, ушул айылдан. Ошол үчүн биякта көп туугандар бар. Мен Кыргыз Орус Славян университет бүтүрдүм. Мен лингвист эмесмин. Мен техникалык факультетти бүтүрдүм. Анан азыр мен Кантта иштейм. Мен Азиялык медицина институтта иштейм. Биякта мен чет келгенде балдарга, биздин студенттерге физика сабак берем. Физика сабак берип атам. Ошондуктан мен лингвист эмесмин. Мага аябай жеңил эмес бул. Мен өзүм өлкөмдүн патриотмун. Анан ошондуктан балдарга да ошол каалайм. Балдар да биз дунган эл, биякта жашайбыз да, Кыргызстанда. Анткени ар бир жаран, ар бир бала тил өөрүнүш керек. Ошондуктан мага ушундай идея келди. Ушундай кыргыз тили курстар ачыш керек да айылда. Биздин балдар өөрүнүш керек. Ошол боюнча мен курстар ачылды. Бир жумада 3 жолу өтөбүз. Дүйшөмбү, шаршемби, жумада. Анан балдар кубаныч менен келип атат. 2 миң, 3 миң. Мен 4 миң. Мисалы, мен дуңганмын, бирок мен ичиндемин кыргызмын. Ошондуктан мен ойлондум да, эмнеге мен кыргызча сүйлөйм, биздин балдар сүйлөбөйт. Өөрүнүш керек аларга. Ошол үчүн могу идея мага келди. Башында мен жарнама берди. Мен туугандар жардам менен WhatsApp'ка жарнама берди. Анан TikTok'ко, менде TikTok канал бар. Ошол жакта да мен жүктөйм видеолор. Ар бир сабактан кийин видео жүктөйм. Ошол чейин мен балдарды чакырды TikTok'то видео менен чакырды. Ата энелер сразу мага чалды да. Алар могу видеодон кийин, могу видео ичинде мен биринчиден дунган тил менен сүйлөдү, анан кыргыз тил менен. Ошол кийин ата энелерде алар бактылуу болду да, биздин дунган бала да кыргызча сүйлөйт, биздин балдар жөнөтөбүз аларга, сабакка. Алар да үйрөнөт. Бул фантастика эмес. Эгер алар да түшүнөт. Бир Кыргызстанда жашайбыз. Биздин балдарга да тил керек. Менде көп достор бар да, алар кыргыздар, кесиптештер кыргыздар. Алар менен кыргызча сүйлөйм. Бул кандай баштады? Мектептен баштап мен үйрөндү кыргыз тил сабагында, анан университетте, анан элдер менен, анан достор менен. Айтып атам, мисалы, биз кыргыздар, мен дуңганмын, мен кандай айтып атам? Биз кыргыздар, биздин кыргызда бар, ушундай, биз кыргыздар. Мен эсептейм, мен жарым дуңганмын, жарым кыргызмын. Ошондуктан менде ушундай проблема жокмун. Мен бөлбөйм. Сен кыргызсың, мен дуңганмын. Могул дуңган тил мага жардам берип атат биякта сабакта.
балдар менен мен орусча да сүйлөйм, анан бир аз дуңганча да сүйлөйм. Биринчиден бул патриоттор болуш керек да алар, биринчиден. Экинчиден Кыргызстанда көп улуттар жашайт. Биздин мамлекеттик тил кыргыз тил. Анан алар только ушул айылда жашабайт да. Алар башка жерде барышат да, алар жумуш кылып атат башка жерде. Ошондуктан башка эл менен кантип сүйлөйт алар? Ошон кыргыз тил керек болчу. Келинчегим биякта да окушат. Азыр мына балдар отурат. Жумуштан кийин чоңдор келет. Ата-энелер да келет. Алар кечинде сабак окушат биякта. Биз аларга сабак да беребиз кечинде. Менин аялым дагы келет, алар менен, чоңдор менен. Кызым дагы келет. Биякта курстарда кызым жүрөт, иним жүрөт, айылым жүрөт. Өзүнчө бир группа бар, ата-энелер. Балдар өзүнчө окушат, ата-энелер өзүнчө окушат. Ата-энелер менен тең эле экен. Эмне үчүн алар түшүнөт. Бизге могу керек. Ошондуктан алар келе атат. Анан аябай аракет кылат. Балдар да аракет кылат. Бирок балдар ойношат, ойнойт ушундай. Биз айтабыз да, оку, могу сага керек, могу мага керек эмес, сага керек, могу ата-энелер сага мына шанс берди да, бизге жөнөтүбүз, оку. Ата-энелер жакшы окушат, үй тапшырма жакшы жазат. Мага эки мугалим эже жардам берип атат. Алар мага могу жеңил метод берип атат. Ушу Анвар агай менен чогуу иштейбиз, кесиптешпиз. Анвар агай бул курсту кыргыз тилин үйрөтөбүз деп курсту ачканда мени ошо сунуштап чакырган. Каалоочулар көп, баары келишет. Реклама деле көп деле бербейбиз. Көп ушул бар, рекламабыз болду. Анан көбүнчө бир туугандар бири-биринен угуп эле, бир үй бүлөдөн 3-4 бала келет. Сарафанный радио менен эле келишет да көбү. Болчу бизде убакыт бар да. Мисалы саат 1-ге мисалы кичинекей балдар келип атат. Анан саат 2-ге башка кишилер келет, башка балдар. Анан могу аябай жакты бул курстар балдарга. Анан биз саат карабайбыз да. Тез бир саат өтүп атат. Балдар коридордо күтүп атат. Анан чакырып атат. Чыккыла, биздин убакыт келди, чыккыла, биз киребиз да, ушундай. Аябай жакты балдарга. Кыргызстан менин элим жерим да. Биздин өлкө да. Ошол мен биякта жашайм. Менин балдарым биякта жашайт. Ошондуктан мен аябай сүйлөйм. Бул менин өлкө да. Бул көп адамдар айтып атат, сиз дуңгандар биякта жашайсыздар, сизде желек жок, жер жок, мамлекет жок. Жок, бар бизде. Бизде бар. Кыргызстан биздин мамлекет. Кыргызстан биздин өлкө. Ошондуктан мен аябай сыйлайм, сүйөм, ушундай айтайын. Бул менин өлкөм. Ушундай шарттар бар, бирок алар оор экен. Мисалы, менин кызым 1-чи класста окуйт. Аларда китептер бар. Бирок китеп ичинде тиякта аябай оор программа экен. 1-чи класстарга бул жарабайт. Бул болбойт. Азыр аракет кылыш керек. Азыр ошо Союз убагында өттү. Ушундай биздин өлкөдө азыр союз эмес, биз өзүнчө, биз Кыргызстанбыз. Ошондуктан бизге мындай адамдар керек жок. Башка идеологиялар алар жүрөт. Башка идеология менен биз мисалы мен эч качан Россияга барбайм. Эгер жөн эле барса. Так
мага эмне пайда бар орус тилинин? Мен мына биздин туугандарда сурайм, сизге орус тил сүйлөсө кандай эмне пайда бар? Алмаштырыш керек. Биринчи орунда кыргыз тил, мисалы макул, экинчи орунда орус тил.